Misal üчүн жана кинодо бир эле нерсени айтайын, жана Сабира Күмүшалиева эненин образын берип, эми Ак кемеде мисал үчүн ошол жерде бир образды жараткан. Ошол образды көрүп, анан кийин көрүүчү деп бир нерсени түшүнөт, жакшы менен жаманды өзүнчө талдайт дегендей. Ошондо Сабира Күмүшалиева ал актриса болбой эле үйдө эле эне болуп балпай отуруш керек болчу. Актриса аттуу деги болбош керек дегенди айтып атасызбы ошо? Кыйратпайт да, кереги деле жок болчу да. Чынында мындай да айтпайм. Көп нерсе ошонун ичинин көбү жалган. Көбү жалган. Эменин көбү жалган. Могу произведениянын көбү жалган. Көркөм деп атпайбы? Көркөм дегени совсем эле көркөмдү салган. Көркөм деген эмес, вообще эле фантазирует экен. Мисалы көркөм деген бир нерсе окуя, ошону мындай кооздойт го. Ошону мен көркөм дейм да. Мындай жакшы окуяны, жаман окуяны ошо кылдырбаш керек. Бул өзү өтө уят, эме туура эмес үлгү алышы мүмкүн. Мисалы мына биздин кыздардын жүрүшү да ошодон келип жанагы туура эмес нерсени туура көргөзүп, көчөгө чыгарып, мына сүйүү, эркин сүйүү, мына Жамиля, мына ыйык сүйүү, ыйык сезимде отуруп эмне болду эми? Кана ыйык сезим?